Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн көпчүлүктүн суранычы менен хаккерлер тууралуу 2014-жылы чыккан Мен киммин аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан тасманы көргөнгө камданып чайыңызды ырастап олтуруп калган болсоңуз, Санчо Бей каналы тасманын маңызын айтып берүүсүн баштасын. Элибизде аккан арыктан суу агат деген накыл сөз бар. Бул деген адам өзүнө жакшы же жаман бир адатты сиңирип алган болсо, эртелүүгө аны жасай бергендиги анык дегендигин билдирет. Ошондуктан достор, өзүбүздү мыкты адаттарга көндүрөлү. Биз болсо тасманын башында адат болуп калгандай эле жарнама менен баштайбыз. Бул адатыбыз кээ биринин жинне тийгендиги менен Москвада жүргөн туугандарыбызга пайдасы тийип жатат. Андыктан Москвада жүргөн туугандарыбыз документтериңизден кандайдыр бир орчундуу маселе пайда болуп калса, төмөндөгү айта турган байланыш сандарын жазып алып Иса мырзага кайрыла бериңиз. +7 903 107 30 41. Тасманын башында Бенджамин Энгель деген баланы көрөбүз. Ал баатирлердин бирине кирсе, ал жерде адамдар өлүп жаткан болчу. Мындан соң кадр алмашып, биз Бенджаминдин тергөөчүлөрдүн алдында олтурганда күбө болобуз. Анын жанына Ханна Линдберг деген интернет кылмышкерлерин аныктоочу тыңчы келип, мага Клей уюму тууралуу айтып бер десе, Бенджамин өзүнүн бала кезинен баштап окуяны айта баштайт. Каарманыбыз кичинекей кезинен эч кимге кошула албаган жоош момун бала экен. Атасын тааныбай чоңойгон Бенджаминдин апасы дагы 8 жашында өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ошондуктан Бенджаминди чоң энеси чоңойтуп, азыр болсо Бенджамин өзү чоң энесин карап жүргөн убакыт. Азыркы учурда Бенджамин пицца ташып иштеп жүрчү. Бирок анын мындан башка эч ким билбеген таланты бар эле. Каарманыбыз 14 жашынан компьютерге кызыгып, программалоо тилдерди үйрөнүп, өз алдынча аракети менен дээрлик хаккерлик деңгээлге деле жетип калган. Көрсө мындай адамдар бири-бири менен Darknet аркылуу байланышып турчу. Алардын арасында эң эле күчтүү хаккер деп эсептелген адамдын каймана аты MRX эле. Бенджамин дагы аны кумир тутуп, анын артынан эрчегенге аракет кылат болчу. Көрсө MRX'тин 3 тартиби бар экен. Биринчиси хаккерлик кылып баардык тоскоолдукту бузуп кирсе болот. Экинчиси аракетти эч качан токтотпош керек. Үчүнчүсү болсо интернетте дагы жашоодо дагы ырахат алууну билиш керек. Бул окуяларды угуп жаткан тыңчы анын сөзүн бузуп, мага мындай майда чүйдөлөрдүн кереги жок. Ток этер жерин айтпайсыңбы десе, каарманыбыз мен айтып жаткан сөздөрдүн ар бири маанилүү деп айтат. Биз мындан соң Бенджамин Мэри деген кызды жакшы көргөндүгүн түшүнөбүз. Бирок Мэри Бенджаминди тааныбайт дагы экен. Көрсө ал экөө бир мектепте окуп, каарманыбыз жаш кезинен аны аябай жакшы көрүп, ал бир күнү пицца жеткирип барып, Мэрини көрүп калып, аны жакында боло турган экзаменге даярданып жаткандыгын билип, ага экзамендин жоопторун алып берем деп чоң окуучайдын базасын бузуп кире баштайт. Бирок ал ишин бүткөн кезде күзөтчүлөрдүн бири аны кармап алды. Ошентип соттун чечими менен ал 50 сааттык коомдук иштер менен алек боло баштайт. Ушундай күндөрдүн биринде каарманыбыз так эле өзүнө окшоп иштеп жүргөн Макс деген бала менен таанышып калды. Бул тааныш каарманыбыздын жашоосундагы өтө бир чоң бурулуштардын бири болчу. Ал Макска мен хаккерлик кылгандыгым үчүн жазалап жатат десе, Макс аны менен кечинде жолуга турган болот. Каарманыбыз кечинде Макс айткан жерге барса, ал жерде отуруш болуп жатыптыр. Анан да кызыгы, Бенджамин жакшы көргөн Мэри ал жерде өзүнүн достору менен жүргөн эле. Бир кезде Макс келип Бенджаминди үйдүн 2-кабатына алып чыгып, ал жерде Штефан менен Паульга тааныштырат. Штефан күчтүү программисттердин бири, Пауль болсо техник болчу. Алар каарманыбызды чындап эле хаккерби, хаккер эмеспи сынамакчы болушат. Анда Бенджамин ал жердеги турган ноутбукту дароо эле чукулай баштайт. Бенджамин бир аз убакыттын ичинде эле ал аймактагы жарыктын баардыгын өчүрүп салып, ал жердегилер каарманыбызды чыныгы хаккер экендигин түшүнүп калышты окшойт. Бир кезде эле ал жерге тартип сакчылар дагы жетип келип калды. Көрсө бул отуруш болуп жаткан жер Макска эч кандай тиешеси жок экен. Анда алар качканга аракет кылып жаткан кезде каарманыбыз Мэрини карап калса, Макс ага суроо салып, сен бул кызды тааныйсыңбы деп, аны дагы өздөрү менен кошо алып качып жөнөшөт. Бир кезде үчөө кетип калгандай, Мэри Бенджаминге, мен сени эстедим окшойт. Сен биздин мектепте окуган болчуң. Бүгүнкү күн жакшы болду, макул мен кеттим деп үйүнө кетип калат. Биз билгендей, Бенджамин компьютер чукулаган учурда өтө күчтүү адам болгону менен жашоосу кызыксыз, эч ким байкабаган адам эле. Ошондуктан бүгүнкү күн өзгөчө болгондуктан аны дагы аябай кубандырды. Бенджаминдин чоң энеси Альцгеймер оорусу менен ооругандыктан анын эс тутуму күндөн күнгө жоголо баштап, айласы кетип, каарманыбыз аны каарлар үйүнө таштаганга туура келет. Ушундай күндөрдүн биринде Макс Бенджаминди дагы бир жолу таап алат. Каарманыбызга Макс аябай жаккан эле. Анткени ал Бенджаминдин так эле карама-каршысы болчу. Ошентип Макс каарманыбызга эмне үчүн хаккер болуп калгандыгы тууралуу айтып берип, анан дагы биз буга чейин билген MRX-тин тартиптерин түшүндүрө баштайт. Сен бир эле компьютер менен жыргап интернетте баатыр боло бергенден көп деле пайда жок. Жашоодо дагы өз каалагандай жашашың керек. Анткени бул жашоо эртең эле түгөнүп калат. Системаларды гана бузганды билбей, адамдарды да бузганды үйрөнүш керек деп өзүнүн бир мисалын көрсөтөт. Ал таштандыдан дүкөндөрдүн биринин чегин алып алып, мага тамак ашты толук салбай коюпсуңар. Ушундай кантип болсун, башчыңарды чакыргылашы деп сатуучуну коркутуп тамак ашты алып дагы сел саякка берип коет. Мындан соң Макс каарманыбызды унчукпай эле бир жака ээрчитип жөнөйт.
Алар бир кезде Штефан менен Паулга жолугуп ал жерден унаа урдашып, Бенджамин түшүнбөй эле туруп калса, биз унааны кайтарып беребиз, эч кабатыр болбочу деп эле бир жака жөнөп кетишет. Көрсө Макс Бенджаминди сынуудон өткөрөйүн деп жаткан экен. Ал каарманыбызды Штефанга кошуп берет да аларга бир тапшырма берип жөнөтүп жиберет. Алардын максаты алыс эмес жерде Гитлерди колдогон улутчулардын чогулушуна тоскоолдук кылыш болчу. Штефан бул нерсеге даярданып кире турган кагаз жасап алыптыр. Анда Бенджамин дагы ар кайсы шылтоон айтып ал жака киргенге жетишишип, Штефан Бенджаминге сен булардын көргөзмөсү коюла турган ноутбукту биздин Wi-Fi'га улашың керек деп айтат. Мындай нерсени кылбаган Бенджаминдин жүрөгү түшүп, колдору калтырап эмне кылышын билбей, бирок аркага жол жок экенин түшүнөт да айласы жок жөнөп кетет. Бул убакта Штефан бийиктикке камераны орнотуп жаткан болчу. Анда Бенджамин сахнадагы микрофонду оңдомош болуп барып ноутбукту өздөрүнүн Wi-Fi'на улап коет. Бир кезде алардын чогулушу башталып, каармандарыбыз унаада олтуруп алып өздөрүнүн иштерин баштайт. Алар чогулуштагы улутчулдарга Гитлерди уяткырган видео тасма коюп берип, көрүүчүлөр ызы-чуга түшүп эле каармандарыбыз жайгашкан унааны таап алышат. Улутчулдар унааны талкалай баштаган кезде каармандарыбыз качканга жетишип калышты. Биз билгендей бул нерсенин баардыгын Бенджамин тыңчы Ханнага айтып берип жаткан болчу. Анда Ханна сен мага ар нерсени айтып берип жатасың, бирок мен бул сөздөрүңө кантип ишенем десе, Бенджамин Ханна жөнүндө бардык маалыматты айтып берип салат. Жада калса Бенджамин Ханнанын боюнан түшүп калгандыгын да айтып берсе, ошондо гана Ханна анын чындыгы хакер экенин түшүндү окшойт. Ошентип Бенджамин бул окуядан кийин Макстын тобуна толугу менен кошулуп, алар Бенджаминдин чоң энесинин үйүн өздөрүнө кеңсе кылып алышат. Бир күнү ойлонуп олтуруп эле биз өзүбүзгө бир топ түзөлү, кылган ишибизди интернетке жүктөп өзүбүз жөнүндө маалымат чыгара баштайбыз. Бирок биздин тобубузга ат керек да десе, Бенджамин Клей деген атты сунуштайт. Ал Клей деген сөздү маскара поздор силердин үстүңөрдөн күлөт деп түшүндүрүп, биз маскара поздордун бет кабын кийебиз деп бир чечимге келишет. Ошентип алар мындан соң түз эфирде болуп жаткан өлкөнүн финансысы жөнүндө маалыматка графиктин ордуна ортоңку колдун сүрөтүн чыгарып коюшат. Так что Дакси сегодня продолжает штурмовать высоты. Ушул окуядан кийин каармандарыбыз мындай адатын улантып ар кайсы мекемелерге кол салышып, кылган иштерин тасмага тартышып YouTube'га чыгара башташат. Убакыт өткөн сайын YouTube'да Клей деген ат менен чыккан видеолорду аябай көп адамдар көрүп, алардын аты эл арасында акырындык менен тарай баштайт. Көрсө Макстагы хаккерлердин күчтүүсү MRX'ти кумир тутчу. Бирок алар аракетин токтотпой канчалык хаккерлик иштерди кылса дагы MRX аларды такыр эле байкабай коет. Ошондой учурда Макстын аябай жинигели өзүн кармай албай калат эле. Мындай күндөрдүн биринде Бенджамин дүкөндөрдүн биринен Мэрини көрүп калып, Мэри аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылса да Бенджамин кыйратып жооп бербей, жанындагы бекинип турган Макстын чыдамын кетирет. Анткени Макс үчүн кыздар менен таанышып сүйлөшүп кетүү өтө бир оңой олтоң болчу. Биз мындан соң каармандарыбыз хаккерлик кылып жаткан учурда Риталин деген дарыдан жеп жаткандыгын көрөбүз. Көрсө бул дары уйкуну келтирбей күч-кубат берип, акыл эсти тез иштеткенге жардам берчү. Ушул жерде тынчы Ханна каармандарыбыздын окуясына кантип аралаша баштагандыгын түшүнөбүз. Көрсө өлкөдө Клейге окшогон башка хаккерлик уюмдар дагы көбөйүп, ушундай уюмдардын биринин аты Достор деп аталат. Достор уюму орус мафия менен байланышы болуп, алардагы 4 адамдан туруп, тыңчыларга үчөөнүн аты белгилүү болсо, 4-үнчүсүн таппай жүрүшкөн. Алар акыркы жолу банк системасына кол салышкандыктан Ханна атайын Германияга келип, Достор уюмунун артынан издөө сала баштайт. Бир күнү Макс өтө бир саркеч унааны урдап эле каармандарыбызга жетип келип калды. Бирок булардын мындай оорулук иштерин Паул көп деле жакшы көрчү эмес. Кантсе да аны биз менен жүр деп көндүрүп, унаа менен эс алганы кетишип, көчөдө кыздар менен таанышып эле аларды үйүнө алып барып шеринени баштап жиберишет. Бир кезде мас болуп калган Макс Бенджаминге жини келип, сенин колуңдан аябай көп нерсе келет. Бирок сен оозуңду ачкандан дагы коркосуң, эмнеге мындай кылып жатасың? Биздин кылган нерсебиз өтө эле кичинекей болуп жатат, чоң нерсеге умтулбайлыбы? Аракет жасасаң болот деп эле урушкандай кылып коет. Анда Бенджамин чындап эле өзгөрөйүн деп жанагы мыкты унааны минип алып Мэриге барды. Мэри анын унаасын көрүп аябай таң калып, сен бул унааны каяктан алдың? Жанагы Дубайдан унаа алып келип жаткан Аскарга алдырдыңбы? Кантсе да аябай жакшынакай экен деп калса, каарманыбыз өзүнө бир аз ишенип кетти байтор. Мэрини өпкөнгө аракет кыла баштайт. Бирок Мэри мындай нерсеге даяр эмес болгондуктан мен кетейинчи деп ал жерден кетип калды. Анда Бенджамин анын артынан барайын десе, бир кезде Мэри менен чогулган бала пайда болуп, мындан кийин Мэриге жакындабагын деп эле аны уруп салат. Ошондой күндөрдүн биринде Клей тобуна MRX'тен кат келет. Көрсө катта Ханнанын башчыларына жазган жообу бар экен. Катта Ханна Клей деген хаккерлердин тобу бар. Бирок алар көп деле коркунучтуу эмес дегендиктен MRX атайын бул катты Клейге жөнөтүп, силер менин көз алдымда кичинекей эле оюнчусуңар дегендей кылып коет. Муну көргөн Макстын жини өтө катуу келип, биз бир иш жасабасак болбойт деп, ошол замат Бенджамин дагы өзүнүн бир сунушун айтат. Биз буга чейин эч ким буза албаган БНДнын системасын бузуп кирсек болот. Алар мамлекеттик чалгындоо ишканасы десе, бул ой Макска аябай жакты окшойт. Ошентип каармандарыбыз таштандыдан кагаз издеп, ал жерден үй жаныбарлары тууралуу маалымат табышып, ишканадагы Герди деген аялга анын ссылкасын жөнөтүп жиберишет. Жанагы аял мышыктардын сүрөтүн көрүп, аларга бооруп ссылканы ачкан кезде каармандарыбыз анын системасына кирип, өздөрүнө имаратка кире турган киргизүүчү кагаздарды жасап алышат. Көрсө буга чейин бул ишкананы бузуп кирген көп аракет кылып, бирок эч кимисинин колунан келбептир. Анткени анын хаккерлерден коргонуусу өтө күчтүү болгондуктан, кээ бир маселелер
хакерлерди имараттын ичине кирип чечиш керек болчу. Ошондуктан төртөө түн бир убакта келип имаратка кирип алышып, Штефан алар кирип келе жаткандагы видео тасмаларды өчүрө баштаса, Пауль ар жердин чырагын өчүрүп эшиктерди ачып бере баштайт. Макс болсо эң башкы серверге кире турган сыр санды таап берип, Бенджамин ишкананын серверине кирет дагы өзүнүн ишин дароо эле бүтүрүп койду. Бирок ал мындан соң дагы бир нерсени кылганга аракет кылып жаткандыгын көрөбүз. Ошентип Бенджамин убакыттан бир аз кечигип, бирок алар кантсе дагы качып кеткенге жетишип калышып, бул иш алардын төбөсүн көккө чындап эле жеткирди окшойт. Это была моя ночь. Алар кылган ишин майрамдаганы барып, каарманыбыз ал жактан Мэрини көрүп калып өзүн аябай бактылуу сезип, бирок анын бактысы көпкө деле узарган жок. Анткени Бенджамин Макстын Мэрини өөп жаткандыгын көрүп калып, ал жактан качып кетип калып, үйүнө барат дагы жини келип эле компьютерин чукулай баштады. Көрсө алар жанагы имараттын серверине киргенде жөн эле белги таштап коюуну каалашкан экен. Бирок Бенджамин ал жакта маалыматтарды өзүнүн флешкасына көчүрүп алган болот. Ал Макска жини келет дагы ошол маалыматтарды интернет аркылуу MRXке жөнөтүп жиберди. Биз мындан соң Ханна өлгөн адамдардын бирин карап тургандыгын көрөбүз. Бул адамдын аты Морис Лоуэр. Ал биз буга чейин билген Достор деген хакерлер тобунун бирөөсү болот. Анын Даркнеттеги каймана аты Криптон болчу. Бир кезде Бенджаминдин кылып койгон иши жаңылыктан дагы чыга баштайт. Көрсө MRX алынган маалыматтарды орустардын мафиясына сатып турат экен. Бенджамин берген маалыматтарды дагы сатып жибериптир. Ал маалыматтын ичинде чалгындоочулардын аттары, фамилиясы жазылган болот. Алардын ичинде Криптондун дагы аты жөнү болгондуктан аны өлтүрүп кетишкен болот. Анан да имаратка кол салгандар Клей уюму болгондуктан аларды Криптондун өлүмүнө шектешип, каармандарыбыз эмне кылышын билбей эле баардыгы Бенджаминди күнөөлөп туруп калышат. Анда Бенджамин мен катачылыгымды мойнума аламын, мен болгону колумдан бир нерсе келерин көрсөткүм келген. Эгер биз MRXти кармап бере турган болсок, бизден күнөөнү алып коюшат деп MRXтин ким экенин аныктоо менен элек боло башташат. Бирок бул убакта Ханна адамдар менен Клей тобунун артынан түшүп, алар интернет желелерине уланган кезде кайда тургандыгын аныктап алышат. Бул убакта Бенджамин Даркнет аркылуу MRXке жолугуп, биз дагы сенин катарыңа кошулгубуз келет, ал үчүн эмне кылышыбыз керексе MRX аларга бир кагаз берди. Анда Бенджамин MRX берген маалыматты өзүнө жүктөгүчөгүндө Ханна ал жерге адамдар менен жетип келип калат. Бирок төрт каарманыбыз төрт жакка качып келгендерди адаштырышып, бет кабын кийип алып китепканага качкан Бенджаминге Ханна жетип алайын деп калат. Бактыга жараша Бенджамин ал жерден дагы качып кеткенге жетишип, келгендер аларды имараттан таппай калышты. Көрсө MRX аларга Европолдун имаратына киресиңер деп буйрук бериптир. Европол мекемесиндегилер так эле ушундай кибер кылмыштар менен күрөшүп, хакерлердин ким экенин жана кылмыш иштерин аныктап турушчу. Каармандарыбыздын ою болсо такыр башкада болчу. Алар MRX айткан буйрукту аткарып Европолдун системасын бузуп киришип, MRXке Европолдун системасына киргенге мүмкүнчүлүк беришмек. Бирок ошол өздөрү берип жаткан жол аркылуу MRXтин ким экенин жана кайда экенин билүүнү көздөп жатышкан. Я козел. В кои-то веке ты прав. Бенджамин буга чейин бетиндеги жаракаттарды Макс менен мушташып кетип алган болчу. Анткени Макс Мэрини өпкөндө Бенджамин жини келип, аны аябай эле жаман көрүп жаткан. Бирок алар Европолго кол салардын алдында бири-бирин кечиришип алышат. Ошентип буга чейинки издердин бардыгын жоготолу деп кеңсе кылып алган Бенджаминдин чоң энесинин үйүн күйүүчү майларды чачып толугу менен өрттөп жиберишти. Бул убакта Ханнаны башчылар иштен бошотуп койгон болот. Анткени канча убакыт өтсө деле ал кылмышкерлерди такыр эле таба албай койгон. Ошентип каармандарыбыз Европолдун имаратына кирүү менен алек болушуп, бирок иши башталды эле токтоп калчудай болот. Анткени имарат өтө бир катуу коргоого алынып, буга чейинки өздөрү жасап жүргөн иштин эч эле бири туура келбей койду. Күндөрдүн биринде каарманыбыз имараттан чыгып келе жаткан адамдарды карап, алардын бирөөсүнүн имаратка кирүүчү кагазы түшүп калгандыгын көрөт. Анда Бенджамин көп ойлонуп жанагы кагазды өзүн алып, боткону өзүм бышырдым, эми жешим керек деп Европолго кирүүнүн аракетин баштайт. Ал жанагы кагазды мойнуна асынып алып Европолдун күзөтчүсүнө барып, мен бүгүн күндүзү ушул жакка кирдим эле, ашканасында өзүмдүн капчыгымды унутуп калыпмын. Бетимдеги жаракаттарды карасаңыз, атам капчыгымды таап келди, уруп салды. Мени бул жакка киргизип коюңузчу деп өзүн аябай байкуш көргөзүп, аны көргөн күзөтчү боороруп кетип эле, макул, мен сага 3 мүнөт берейин, кирип чык деп эле ашканага киргизип жиберет. Каарманыбыз ал жакка кирип калып эле капчыгын издемиш болуп, өзүнө керектүү аппаратты жармаштырып койду. Я смог взломать его ноутбук. А с ноутбука я попал на сервер. Бенджамин аппарат аркылуу Европолдун башкы серверине киргенге мүмкүнчүлүк алып, ал мүмкүнчүлүктү MRXке бергенге Даркнетке кирет. Бирок MRX дагы бекеринен хакерлердин күчтүүсү эмес экен. Каарманыбыз MRXти кармаганга аракет кылып жатса, MRX кайрадан Клей тобун жок кылганга аракет кылып, ушул тапшырма аркылуу алардын кайда жайгашкандыгын билип алууга аракет кылыптыр. Ошентип анын ою ишке ашып, бир маалдары Бенджаминди издегенге адамдар келип калат. Ал ноутбугу аркылуу MRX аны таап алгандыгын түшүнүп, ноутбугун таштап коюп эле качып, метронун жолуна түшүп, эки коолап келе жаткан адамдан качып кете берет.
Көрсө тасманын башы ушул окуядан кийин башталган экен. Анткени Бенджамин мейманканага келсе ал жерде Макс, Штефан, Пауль үчөө тең өлүп жатыптыр. Ошондуктан каарманыбыз тынчларга колго түшкөнгө туура келет. Ал биринчи сүйгөн кызы Мэриге жолугуп аны менен жарашып алып, андан соң Ханнага өзүнүн оюн айтат. Мен Эмериксти кармаганга жардам берем жана ага каршы күбөлүк өтөмүн. Бирок сиздер менин аман калуума кепилдик беришиңер керек. Мен кайрадан мурдагы тынч жашоомо кайткым келет десе, Ханна ага жооп берип, сен мен жөнүндө бардык маалыматты билет экенсиң, мени иштен четтетип койгондугун да билесиң да. Бул ишти эми мен алып барбаймын десе, Бенджамин болбой эле. Эгер Эмериксти кармаганга жардам берсем, сизди ишке кайрадан кайтарышат. Менде бир жакшы ой бар деп ноутбукка олтуруп алып ишин баштайт. Бир кезде ал Даркнетке кирип, ал жактагы хаккерлердин бардыгына Эмерикс жөнүндө чындыкты айта баштайт. Эмерикс орустардын мафиясы менен иштешет. Криптонун да өлүмүнө Эмерикс себептүү. Ал арабызда саткынчы деп эле баардыгынын көзүнө Эмериксти чыккынчы көргөзө баштаган кезде, Эмерикс эмне кылышын билбей эле Даркнеттен Бенджаминди өчүргөнгө аракет кыла баштайт. Ошол малда каарманыбыз Эмерикстин өзүнүн ыкмасын өзүнө колдонуп, анын кайда экенин аныктап койду. Бул Эмерикстин чын аты Шон Данам экен. Ал Нью-Йоркто төрөлгөн 19 жаштагы бала болот. Анда Ханна сени 1-2 сааттан кийин кой беребиз деп өзү иштери менен кетип, Бенджамин айткан нерселерди текшерүүнү чечет. Кызыгы Клей тобу буга чейин өрттөп жиберген Бенджаминдин чоң энесинин үйү өрттөнбөй эле жапжашнакай турган болот. Анда Ханна Мэриге барып жолугуп, андан Бенджамин тууралуу сураса, Мэри жооп берип, ооба, мен ал баланы тааныймын, экөөбүз мектепте чогуу окуганбыз. Бирок мектептен кийин мен аны көргөн эмесмин деген жообун берет. Анда Ханна Бенджаминдин чоң энеси жаткан жерге барып, ал жердеги дарыгерлердин бирине жолугуп, Бенджамин тууралуу сураса, ал адам Ханнага болгон нерсенин бардыгын айтып берет. Көрсө каарманыбыздын апасы шизофрения менен ооручу экен. Ал өзү бир эле адам болгону менен ичинде 4 башкача ой жашап, өзүн 4 башкача адамдай элестетчү. Ошондой нерсеге чыдай албай акыры өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Анан да бул оору энеден балага өтүшү мүмкүн экен. Анда Ханна кайрадан эле шашылып кеңсесине келип, Клей тобунда эч кандай 4 адам жок экен. Бунун бардыгын сен өзүң жалгыз кылыпсың. Макс, Штефан, Пауль бул сенин ичиңдеги ойлор болуп чыкты. Сен көрсө оорулуу турбайсыңбы? Мен сени күбө берүүчүлөрдү коргой турган программага кошо албаймын. Сени эми сотко жеткиришим керек, чечимди ошол чыгарат деп айтса, каарманыбыз өзүнөн кетип, мен апамдай оорулуу эмесмин деп эле ыйлай баштайт. Анда Ханна Бенджаминге борорду айтор, аны сотко алып бара жатып, мен сага 5 мүнөт убакыт беремин. Сен өзүңдү күбөлөрдү коргоочу программага кошуп койсоң болот. Бирок мага убада бергениң, мындан кийин эч качан хаккерлик иштерди кылбайсың. Мага убадаңды бергениң деп Бенджаминдин убадасын алып, эми жакшы бар, ишиңе ийгилик деп аны жөнөтүп жиберет. Бирок биз мындан соң Бенджаминдин жанына Мэри келгендейин көрөбүз. Андан соң Макс, Штефан, Пауль дагы келет. Көрсө каармандарыбыз бул нерсени башынан даярдашып, Эмериксти Ханнага кармап берген соң, Ханна базага киргенге мүмкүнчүлүк берген кезде, алардын базасынан Клей тууралуу толук маалыматты өчүрүп салыптыр. Ошентип алар толугу менен эркин жана кылмышкер эмес болуп таза чыгып кетишет. Бирок Бенджаминдин айтымында бул нерсени Ханна деле дароо эле сезип калган. Ал башкысы 3 жылдан бери кармай албай жүргөн Эмериксти кармаганына кубанып, каармандарыбызды кой берип жибергенине ичине макул болгондой сымал. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтырып, анан дагы мыкты тасмаларды сунуштап турууну унутпаңыздар. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, интернетте өзүбүзгө пайда алып келген жакшы нерселерге колдонолу.